Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Медер менен Кара Чач чай үстүндө узакка сүйлөштү. Уулунун жоругу үчүн атанын жүзү жер карап катуу уялды. Эмне десин? Жок, андай эмес дейин десе Талгаттын абалы бул. Англияда жүргөндө бир жөн эле минтип келген соң да үй бүлөсүн унутуп, сайда саны, кумда изи жок адамдай болгону күйдүрүп бүтпөдүбү? Кудагыйынын бир да сөзүн бөлө албай, күнөөлүү өзү сыяктанып шагысынып отурду. Куда, мен деле балдардын бактысын ойлоп, ушунча убакыт унчукпай сабыр кылып келатам. Дагы деле жакшылыктан үмүт үзгүм келбейт. Ушул үй бүлөнүн шамы өчпөсө экен деген эле тилегим. Бирок кызымды да карап отуруп аяйм. Босогоңорду аттап келгени кайнененин каарына калды. Чийдей болуп арыктаганын көрүп, энелик эч жүрөгүм эзилип жүрөм. Кудагыйдын жоругуна ушунча чыдаган кызым дагы деле чыдай бермек. Бирок Талгаттын кылганын айсал эмес, менин да дилим ооруду. Эмнесин айтасыз, кудагый? Ушул баланын айынан жүрөгү оорулуу болуп калдым. Чет өлкөдө дарексиз кеткенде эле бир балекет болгонун жүрөгүм сезген. Өз балаңды жамандыкка кыя албай чаркайлана берет турбайсыңбы? Бүгүн барып көзмө көз сүйлөшүп келдим. Сизден эмнесин жашырайын? Өз уулумду өзүм тааныбай отурдум. Айтканыма бир ооз жооп кылбай башын салып отуруп берди. Малдын жаманын сатып кутулат экенсиң. Бул адам турбайбы? Айсал ажырашууга арыз таштап коюптур. Кара Чач терең үшкүрүп алды. Арыз? Медер бирөө ийне менен сайгандай дирт этип катуу чочуду. Ооба, мыйзамдуу ажырашып, өз алдымча жашайын дейт. Медер тунжурап ойго чөктү. Акыры ушундай болоорун сезип жүрсө да моюндагысы келбей жатты. Гүлдөй келинди бүлө кыла албаган өздөрү эми эмне деп жолун тосот? Астранын кылганын эстегенде тирүүлөй отко ыргыткысы келет. Апасынын көрсөткөнү кем болгонсуп, ит кылбаган кылыкты Талгаттын жасап жатканычы. Эмне дейин? Айтаарга сөзүм деле калбады. Айсалдын ордунда башка бирөө болгондо алда качан кетмек. Байкуш келиним сабыр кылып Талгатты күттү. Куру кол кайтып келгенде да бир ооз кабагын бүркөп жаман сөз айтпады. Жумуштан кеч келсе да тамак ашын кылып, жаны тынбайт. Ыраазымын келиниме, эки дүйнө ыраазымын. Талгат эсине келип жашоолорун улантып кетсе гана, кайсы ата эне баласынын уясы бузулушун кааласын? Кара Чачтын көзүнөн аргасыздык көрүнүп турду. Рас айтасыз, кана эми ошондой болсо. Талгат үйдүн короосуна келип токтоду. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй жан алакетте түшүп айдап келиши келип, рульдан түшө албай калтаарып отуруп калды. Колу карышып, буттары катып калгансып кыймылдабайт. Бир убакта чымырканып эшикти ачып түштү. Көзү ымыр-чымыр болуп, баш айланып баратканда машинага жөлөнө калды. Кантип кирет Айсалдын алдына? Эмне деп айтат? Үйдө атасы менен Айсалдын апасы да бар экенин эстегенде башы дүңгүрөп, кулагы чуулдап чыкты. Бирөө желкесине мылтык такап өлүм жазасына бараткандай буттары тушалып ордунан жыла албай турду. Эшикти ачып кайра машинага отуруп, өз башын муштаглады. Арсыз, акмак, өлүп эле кал. Тили оозуна батпай суусап чыкканын сезди. Машинаны от алдырып чоң көчөгө айдап чыгып дүкөндүн жанына токтоду. Бир бөтөлкө суу алып шаар чыгып кете албай кылчактап токтоп калды. Чоң кыз, 100 грамм барбы? Антип сатпайбыз, бирок мунусу бар байке. Ушуну алсаңыз болот. Сатуучу кыз бурулуу ылдыйкы текчеде турган желим стакандагы арактан бирди алып берди. Талгат машинага отураар менен сууну жарымына түшүрө ичти да андан соң стакандагы аракты ачты. Арзан арактын сасык жыты мурдун өрдөп кетти. Биринчи жолу жагымсыз жыттан башын ала качып, чекесин тырыштырды. Кантип ичип жүрөт ушуну? 2 жуткан соң токтотту. Кимдир бирөө муунтуп жаткансып какап кетти. Ачуусу келип терезеден сырткы ыргытты. Асфальттын үстүнө арак жайнап төгүлүп, желим идиши тоголонуп барып токтоду. Төгүлгөн аракты карап туруп тишин кычырата азырынды. Атың өчсүн сени. Кайра кайтып чоң үйгө жөнөдү. Жарым саат мурунку деми күйүккөнү суу сепкендей басаңдап, ындыны өчүп үйгө кирди. Эмне болду, барган жоксуңбу? Уулунун түрүн көргөн Астра иштин жакшы эмес экенин дароо түшүндү. Кире албадым, жүрөгүм даабай койду. Кантип кире албайсың? Тоону томкорчудай жулунуп кетпедиң беле? Билбейм апа.
Үйдүн алдына барганда эле бутум шилтенбей калды. Корктум. Корккон эмнеси я? Адам өлтүрдүң беле? Сен коркуп бүрүшүп отургучу Айсал кетет. Ошону күтүп атасыңбы? Бирок сиз Айсалдын кетишин каалачу элеңиз го. Эмне заматта башкадан болдуңуз? Же эмне? Ооба, каалачу элем. Сен адамдай болгон кезиңде ошентип ойлочумун. Эми минтип айбандан айырман калбаганда мен Айсалды кетиргим келбейт. Оңолсоң Айсалдын колунан гана оңолосуң. Эгер Айсал кетсе жоголгонуң ошол. Айтчусун айтып жеңилдей түшкөн Астра бурулуп бөлмөсүнө кирип кетти. Түн ортосунан өтсө да Талгат уктай албады. Ары оонап, бери оонап акыры ордунан турду. Конок бөлмөгө кирип бир рюмка коньяк ичти. Тынчтанам деп ойлогон. Тескерисинче көңүлү айланып кускусу келип жаман болду. Аба жетпей калгансып демигип терезени ачты. Шаар мемиреп тынч уйкуда экен. Анда-санда гана чоң жолдон өткөн машинанын үнү кулат. Айсалды, уулу мырзаны эстеди. Өзүн өзү зекиди. Көрсө кара башын бөтөлкөгө багыштап, аялы менен уулун эстебей да калган экен. Чын эле Айсал мырзаны алып кетип калса эмне болот? Ушинтип ичимдик менен ынак болуп таң атканын, кеч киргенин билбеген күйөөнүн Айсалга эмне кереги бар? Жаш, сулуу, иштеген иши бар немеге бирөө жарымдын көңүлү түшүп калса эмне болот? Өз оюнан өзү коркуп кетти. Коридорго чыгып баратып капталдагы күзгүдөн өзүн көрүп жакындап келип карады. Көз нуру өчкөн, чачы иретсиз, сакалы өскөн жүдөө Талгат тиктеп турду. Байкуш, сага чала, мындан да жаман күнгө татыктуусуң, деди ичинен. Бир убакта бир нерсе эсине түшкөндөй башын өйдө көтөрдү да жуунуучу бөлмөгө бет алды. Таң атып, жумушка жөнөп тургансып түн жарымында сакал мурутун ала баштады. Айсал күндөгүдөн да эрте ойгонду. Эртең мененки дастарконду даярдап коюп, акырын кирип уулун ойготту. Кечинде тайнесине алаксып кеш жаткан мырза койгонбой бир топ кежирленди. Уулум, тура кой, жумушка кечигебиз. Сага жолдон шоколад, ширей алып берем. Уйкусураган уулунун бети колун жууп ашканага кирди. Кайнатасы бата кылып туруп жатыптыр. Мырзаны кийинтип бере кал, кызым. Сени убара кылбай өзүм таштап өтөйүн. Жумушуңузга кечигип каласыз, ата. Мен эле жеткирейин. Убактым бар, андан көрө сүтүн жуткура кой. Кана уулум, машинага түшөбүзбү? Чоң атасынын сөзүнө түшүнгөн Наристе кубанып баш ийкеди. Кайнатасы менен уулун жөнөткөн соң Айсал апасы менен чогуу чайга отурушту. Мен да жолго чыгайын, кызым. Атаңдын эки көзү жолдо калбасын. Жаш өткөн сайын энесине ээрчиген баладай болуп, бир жака чыгайын десең эле бучкактачу болду. Макул, апа, мен да сизди узатып коюп кампага барам. Буйрутма берген кездемелер бүгүн келмек. Өз көзүм менен көрүп эсептеп алышым керек. Иште, колуңда карууң, белиңде кубатың бар да кезиң. Сени иштесин, колундагы наны бүтүн болуп бирөөгө көз каранды болбой жашасын деп окутканбыз. Өзүңдүн жактырып тандаган кесибиң, көп нерсеге көңүл чөктүрүп ойлоно бербей каралдым. Кудайың кылса кубарыңдын акы барбы дешет. Жакшылыктан үмүт үзбө. Сенин чечимиң кандай болсо да атаң экөөбүз дайым сен тараптабыз. Эң башкысы чөкпө. Доско күлкү, душманга таба болбо. Рахмат, алтын апам. Сиз бар үчүн көп нерсени жеңип келатам. Бул жагы буйруктан эми. Атама менден чоң салам айтыңыз. Баса, менин кичине аманатым бар эле. Айсал шашып бөлмөсүнө кирип конверт көтөрүп чыкты. Атаңа берип коеюнбу? Ооба, өз колуна тапшырыңыз. Карачач конвертти кармалап көрдү да акырын сумкасына салды. Ылайым башың аман, дениң сак болсун. Жамандыктан оолак журса дагы болоюн. Дастарконго бата кылып чогуу сыртка чыгышты. Апа, такси чакырдым. Автобекетке түз жеткирет. Эртең мененки автобуска үлгүрөсүз. Мен ушул жерден эле калайын. Атама, Асемге салам айтыңыз. Апасы түшкөн таксини узата карап, ичи ачышып турду. Байкуш апам, билинбей карылыкка моюн сунуп баратат. Карачач автобекетке келер менен эле автобус жөнөп калды. Терезенин түбүнөн орун алып сыртты карады. Шаарга келсе эле кым-куут машиналардан, адамдардын көптүгүнөн жүрөгү кысылып, аба жетпей жаткансып кыйнала берет. Азырда кумурсканын уйгундай болгон көчөдөгү кыймылды карап туруп, батыраак эле бул жерден алыстап кеткиси келди. Мына, шаардан чыккан автобус тегиз жолдо бир калыпта зымырап жөнөдү. Айсал окуусун бүткүчө бул жолдон канча каттады. Андан бери деле келип кетип атат.
Бирок акыркы сапарлары санаа менен коштолуп кантип барчу жерине жетип калганын да билбей калчу болду. Азыр да мелтиреген кең талааны тиктеп түпсүз ойго чөмүлдү. Кара чач келгенде үйдө эч ким жок эле. Сейит да Асем да мектепте болот бул убакта. Ары басып, бери басып колуна иш кармай албай бир топ кайсактады. Бир убакта эсине түшө калып күйөөсүнө телефон чалды. Ой, бейиштик киши, мен үйгө келдим. Жумуштан эртерээк кайтарсың бүгүн. Кызың сага аманат берип жиберди. Эмне аманат экен? Кайдан билдим, өзүң келип ач. Макул байбиче, эрте барам бүгүн. Кара чач күйөөсүнүн атынан айтпай бейиштик киши деп чакырат. Үч кыз багып чоңойткон адамга бейиштин эшиги ачык болот экен дегенди элден уккан жайы бар. Сыртта короо жайын бир сыйра көздөн өткөрүп карап келди да тамакка урунду. Саат 1ге чамалап калганда Сейит кызы менен мектептен чогуу келишти. Байбичем, сен эмне шаардан самолет менен учтуңбу я? Колун жууп кирип келатып Кара чачка тамашалай сүйлөдү. Кызың жумушуна жөнөйт экен эртелеп. Мен да жолго чыктым эл менен кошо. Баса неберем кандай жүрөт? Секет кетейин ширин убак экен. Кечинде божурап ненем жанымдан чыкпай кеч да жатты. Өзүнүн тилинде бирдемелерди сүйлөйт. Же түшүнсөм эмне? Мырзанын кылык жоругуна маашыр болгон Тайыне Таята ушул учурда эң бактылуу эле. Айсал өзү кандай жүрөт? Иши жакшы бекен? Кудайга шүгүр, кызың өзүнө тың. Бир сонун модалуу нерселерди өзү тигип кийип алыптыр. Асем алдагы сумканы бергин. Ичинде Айсал тиккен көйнөктөр бар. Мына бул мага, кой десем болбой түндө бир убакка чейин отуруп бүтүрүп кийгизип көрүп анан жатты. Мунусу сага Асем. Азыркы мода деди эжең. А бул юбка менен кофтаны Аселге берип жиберди. Кызым, чайыңды ич да Айсал эжеңдин аманатын чоң эжеңе жеткирип келе кал. Аманат демекчи, мага берген аманаты бар дебедиң беле? Сейит астейдил күлүп сурады. Мына, өз колуна бериңиз деп дайындады. Кара чач сумкасынан конвертти сууруп чыгып сунду. Сейит ары бери айлантып карады. Бирок сыртында жазуусу көрүнбөйт. Акырын четинен абайлап айырбашты. 5000 сомдук бүтүн акча, анан алакандай кат бар экен. Ата, дөөлөтүм ата, ден соолугуңуз жакшыбы? Бул менин эң биринчи эмгек маянам. Атайын сизге атап жөнөттүм. Мени ушунча жыл тарбиялап окуттуңуз. Мээнетиңизди, ишеничиңизди актаганга өмүр бою аракет кылам. Кызыңыз Айсал. Колундагы кат билинер билинбес дирилдеп, Сейит токтоно албай көз жашын шыпырды. Ботом, сага эмне болду? Берчи бери. Катты алгач Кара чач окуп бүтүп күйөөсүнө кошулуп көз жашын арчыды. Атаңар айлансын силерден. Атаңар алдыңарда кетсин. Жанында отурган кенже кызын бооруна кысып маңдайынан сүйгөн Сейит Айсалдын акчасын алып пешенесине сүрттү. Пешене териң, бейиштик киши, пешене териң. Кара чач күйөөсүнө астейдил ыраазы боло баш ийкеди. Талгат саат 10го чамалап турду. Түндө уктай албай жатып таңкы 6ларда гана көшүлүп кеткен эле. Үйдө эч ким жок болот бул убакта. Короого чыгып бир аз отурду. Гүлдөр суусап калыптыр. Очок жакта иретсиз чачылып жатат. Айсал барда ушунун баары мизилдеп, бир тал кыл да ашыкча жатчу эмес. Кечээ атасы экөө сүйлөшкөн жердеги стол да ошол жерде калыптыр. Баарын көзүнөн өткөрүп, бирок ыргылжың болуп бир топ отурду. Бир кезде туруп барып түтүктөн суу кое берип гүлдөргө чачты. Атасы карачы ушул гүлдүн баарын. Кароосу жакшы болгон үчүн кеч күзгө дейре бажырайып кайра ачылышчу. Азыр болсо суу жетпей какшып, гүл ачмак турсун жалбырактары куурап баштаптыр. Гүлдөрдү суугарып, бүтүн короонун ичине суу чачты. Заматта салкын тартып айлана жагымдуу боло түштү. Таажысына суунун тамчылары токтогон кыпкызыл роза гүлдү карап отуруп, Айсалды эстеди. Ушул гүлдөй сулуу, назик аялын аздектей албай көз көрүнө соолутуп бүттү. Эркек катары аялдын, баланын алдындагы милдетин унутканы качан? Энеси экөө кесирликтин чегинен ашып, алда качан күнөөнүн отун кечип кетишкен экен. Кое бер Айсалды, кое бер. Сен андай аруу сезимтал аял затын тирүүңдө баалай албайсың, деди бир ою. Сендей кемпайга ушул жашоо жарашат. Өз башыңды көлөкөгө ала качып жүрө бер, деди экинчи ою. Чала сага Талгат, адам эмессиң. Жок, өз үнүнөн өзү чочуп кулагы ачыла түштү. Мен эмне?
Акылыман ажырап баратамбы? Ким менен сүйлөшүп жатам? Түтүктөгү сууну бетине чачты. Муздак суу денесин ичиркенте койду. Чачын салаалап артка тарады да үйгө бет алды. Күзгүнүн алдында ак көйнөкчөн, галстук тагынган Талгат турду. Бүгүн сөзсүз Айсалга жолугушу керек. Антпесе үлгүрбөй калышы мүмкүн. Колуна калтырап жатып Айсалдын номерин терди. Чакыруу кеткенде жүрөгү жарылып кетчүдөй дүкүлдөп, кайра өчүрө салды. Коркоктугуна, мококтугуна арданып эшикти муштап жиберди. Аңгыча телефону шыңгырады. Экрандагы Айсал деген бажырайган жазууну көргөндө деми ичине түшүп, муунуп бараткансып, мойнундагы галстугун бошотту. Айсал, Талгаттын үнү калтырап араң чыкты. Угуп жатам, Талгат сенби? Ооба мен кайдасың? Жумуштамын, эмне болду? Сен менен сүйлөшөйүн дедим эле, кечээ барып. Кайда барып? Жок, мындай эле. Сага каерден жолуксам болот? Жумуштан кийин мырзаны бакчадан алам. Кечинде үйгө кел. Менин да сен менен сүйлөшүп, чечишип ала турган нерселерим бар. Сөзсүз келгин. Барам. Сүйлөшүп бүткөн Талгат терең дем алды. Телефондогу сүйлөшүү ушунча демин кысып шаштысын алып жатат. Айсал менен бетме бет келгендегисин элестетип жүрөксүп турду. Эмне деп сөз баштайт? Айсал айтканын угабы? Жалгыз отуруп көпкө ойлонду. Кантип сөз баштаса экен? Кылган кылыктарынын кайсы бири үчүн кечирим сурайт? Чаштан көп күнөөсүн жууганга бир өмүр жетеби? Улам саатты карап коет. Мындайда убакытта байланып калгансып, жылбаганын карачы. Кечки саат 6-ларда үйдөн чыгып жөнөдү. Кабат үйдүн короосуна жакындаганда баягындагы атасынын айтканын эстеп дүкөнгө бурулду. Мырзага жок дегенде шире менен таттуу көтөрүп алайын деди. Куру кол кантип кирмегиле? Коңгуроону басканга даабай саамга туруп калды. Өзүнө өзү дем берип, сүрөп келбеди беле? Дагы деле калтыраган эмнеси? Эшикти Айсал ачты. Кир. Кандай? Араң оозу кыбырады. Жакшы, босогодо турба. Талгат чоочун бирөөнүн үйүнө кирип бараткансып, коом айланып бутун чечти. Бирөөнүн келген шарпасын сезген мырза чуркап чыгып, Талгатты бир тиктеп алып башын Айсалдын этегине катты. Бул жолу мурункудай ыйлабады. Мырза, атаң келди. Айсал уулун жерден өйдө көтөрдү. Кел уулум. Талгат колундагы чакан баштыгын ары коюп колун узатты. Мырза апасынын мойнун бекем кучактап, андан бетер катуу тырмышты. Кое тур, ыйлап жибербесин. Бир аз көзү үйрөнсүн. Эс тартканы сени көрбөй чоңойду. Балада күнөө жок. Бул жака кир. Айсал конок бөлмөнү көздөй басты. Талгат диванда отуруп акырын үй ичине көз жүгүрттү. Бурчта уулунун оюнчуктары салынган куту турат. Каап, бир оюнчук машина ала келгенде болмок экен. Бирок кайсы тыйынына? Ата болуп ушул кезге чейин бир да нерсе алып бербептир уулуна. Курсагың кандай? Айсал баш бакты. Жакшы эле. Курсагы ачка болчу. Уятынан эле калп айтып жиберди. Мен жумуштан келип чай иче элекмин, кааласаң сүйлөшкөнчө чогуу тамактаналы. Жакшы болот. Дастаркондо биринчи жолу үй бүлө чогуу чайга отурду. Мырза улам жал-жал карап коюп, апасынын колтугунан чыкпай отурду. Жейсиңби? Талгат столдогу бананды арчып уулуна сунду. Ала кой. Айсал уулуна күлүп башын ийкеди. Апасын бир карап алган мырза акырын бананга колун узатты. Чоңоюп калыптыр. Оозунан чыккан сөзүнө өзү ыңгайсыз болуп кетти. Ооба, убакыт бизди күтпөйт экен. Жакында 3 жашка чыгат. Баса эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле? Айсал күйөөсүнө карады. Экөөбүз тууралуу сени ажырашууга арыз жазды деп айтышты. Эмнеге анттың? Эмнеге дейсиңби? Ушуну мен сенден сурайынчы. Мен эмнеге арыз жаздым? Кылаарга ишим жок. Эриккенден же көпкөндүктөнбү? Айтчы сен, биринчи сен угайын. Мынчалыкка барып кереги жок эле да. Талгат башын шылкыйтып күңкүлдөдү. Мынчалыкка сен барбашың керек эле. Бардык чектен ашып өттүң, Талгат. Сен жасабаган дагы кайсы жаман иш калды? Үй бүлөңдү эле эмес, ата-энеңди, бир туугандарыңды унуттуң. Эч ким көзүңө көрүнбөй калды. Ким элең? Ким болдуң? Кана биздин асыл максаттар? Кана биздин бийик изги тилектер? Баарын өлтүрдүң. Өз колуң менен бирден тамырын кыя чаптың. Сабыр да акыры түгөнөт экен. Менин сабырым көпкө жетет дечү элем. Келгениңден кийинки кылгандарың акыркы үмүттөрүмдү өчүрүп бир отоло түңүлттү. Экөөбүз ажырашалы.
ушинтип бар менен жоктун ортосунда чайналбай бир жаңсыл болгонубуз жакшы. Антпе Айсал, мен азыр бул нерсеге даяр эмесмин. Апам туура айтат, сен кетсең менин жоголгонум ошол. Алдыда ат көтөргүс, кечирилгис күнөөм бар. Ошол үчүн да келе албай сенден качып жүрөм. Колуңдан келсе мени кечир. Мендей безериге кечирим болбошун билем, бирок кечир. Талгат Айсалдын колунан бекем кармады. Сага кантип ишенем эми? Мага убакыт бер, бир аз гана убакыт. Көп сурабайм, мен оңолом. Мага куруу убаданын кереги жок. Колуңдан келсе оңолгонуңду, адам болгонуңду иш жүзүндө көрсөт. Сот 2 айга мөөнөт берген. Ошол мөөнөт бүткүчө сенин да убактың бар. Айсал ордунан туруп уулун жетелеп ашканадан чыгып кетти. 2 ай. Демек 2 ай. Үлгүрүшүм керек. Талгат ичинен көөрөндү. Астра үйгө келгенде Талгат жок эле. Жүрөгүнүн деле үшүн алып бүтүптүр. Коркконунан дароо телефон чалды. Кайда жүрөсүң? Эмне болду апа? Келсем үйдө жок экенсиң. Азыр барам, үйдөн сүйлөшөбүз. Уулу менен сүйлөшүп бир аз өзүнө келип отуруп калды. Кудайга шүгүр, үнү жакшы. Демек ичкен эмес экен. Аңгыча коңгуроо басылды. Талгат ушунча тез келип калдыбы деп эшикти ачып, алдында турган кызын көрдү. Кандай апа? Жакшы, кир ичкери. Сиз менен сүйлөшүп алып ат эле кайтам. Ошентсе да кирерсиң, босогодо сүйлөшмөк белек. Эне менен кыз маңдай тескей отурду. Кызы өңү кер сары тартып арыктап калыптыр. Көздөрүнүн асты билинер билинбес шишигенсип турат. Ден соолугуң жакшыбы? Эмне мынча арыктагансың? Апа, мен... Баян сулуу сүйлөй албай ыйлап жиберди. Эмне болду, жүрөгүмдү түшүрбө. Той токтойт окшойт апа. Ал эмне дегениң? Атаң экөөбүз баарын жасап жатабыз. 2 башка жашап жатсак эле сени унутуп калды дейсиңби? Эмеректерге буйртма берип койдук. Буюрса кийинки жумадан келип калат. Кеп анда эмес, мен ооруп жүрөм. Ооруп дейсиңби? Качандан бери? Мен эмнеге билбейм? Астранын эси чыгып түштү. 1 жума башта анализ тапшыргам. Жыйынтыгын бүгүн алдым. Баян сулуу сумкасынан бир топ кагазды алып чыгып апасынын астына койду. Эмнеге ушунча болгучу айтпадың? Өзүм деле эми билдим. Баян, ар кандай эле оорунун алгачкы белгилери болот да, өзүң дарыгерсиң го акыры. Кебетеңди карачы, арыктап сөөк менен териң эле калыптыр. Ооруганымды сезип эле жүрдүм, бирок мынчалык олуттуу деп ойлобоптурмун. Атаң белеби? Жок. Астра айласы куруп кагаздарды бир бүктөп бир жазып ой басып отурду. Чоң дарбаза ачып калгандыктан Талгаттын үйгө кирип келгенин эч кимиси сезбей калышты. Коридордо апасы менен карындашынын үңкүйүп үнсүз отурганын көрүп бир эсе кооптоно түштү. Булар эмне, урушуп кетишкенби? Силерге эмне болду? Байке, Баян ордунан ыргып тура калды. Бери карачы, сен эмне ыйладыңбы? Апа, сизге эмне болгон? Отур мындай. Баян, сен чай кой. Кызы ашканага кирип кеткенде алдындагы кагаздарды Талгатка жылдырды. Окуп чык жакшылап. Талгат түшүнбөй жаткансып ар бир кагазды 2-3 сыйрадан карап чыкты. Кандайча? Ушунун баары Баяндын диагноздарыбы? Мээсиндеги тамыры үзүлүп кетчүдөй лакылдап сокту. Атаңа телефон чал, жумуштан чыгып мында келсин. Баяндын оорусу заматта баарын астын үстүн кылды. Айрыкча Талгаттын көзүн умаштай ачты. Жап-жаш, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек карындашынын ушундай ооруга чалдыгып калганына дагы деле ишенгиси келбейт. Атасы менен апасы да түнөрүп, ич дарты ичинде ар кимисинин. Бир бөйрөгү соолуп баратат деген эмне шумдук. Операциянын тез арада болуш керектигин угуп дүрбөп калышты. 2 бөйрөгүн сактап калалы дешти дарыгерлер. Оңбогондой сумманы укканда Талгаттын көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Кайдан табышат мынча акчаны? Ким бермек эле ушул заманда? Медер көпкө ойлонуп отурган жок. Айсалдарды чоң үйгө көчүрүп келди да кабат үйдөгү батирди сатыкка койду. Кызымдын ден соолугу үчүн эч нерсемди аябаймын. Керек болсо чоң үйдү да сатам. Талгат, машинаны да алып чык базарга. Менин машинамды да кошо алып чыккыла. Астра да сумкасынан ачкычты алып сунду. Саткыла, оң келсе экөөнү тең саткыла. Батир качан сатылат деп күтүп отургуча убакытты уттуруп атабыз. Медер сыртынан билдирбегени менен ичинен от менен жалын болуп күйүп жатты. Ата-энеси менен сүйлөшкөн Айсал үйдөгү жагдайды, чоң үйгө кайра баары кайтканын да айтты. Боорукер кара чач Баяндын оорусун уккандан бери көз жашын тыя албай ыйлап жүрөт. Айланайын, бейиштик киши.
Кудалардын башына иш түшүп турганда алакан жайып отуруп беребизби? Кудайга да жакпайт бул кылганыбыз. 1-2 бодо мал сатып, үйдөгү бир аз акчаны кош да Кудаңа барып кел. Теңир жалгагыр. Туура айтасың, байбиче. Адам ушундайда бири-бирибизге жардам кылбасак, адамдык касиетибиз кайсы? Кой анда, сарай тарапка барып ылайыктуусун көздөп келейин. 2 күндөн кийин мал базар. Таң азандан базарга барып, Кудайым ишимди оң салып жакшы соодалап алсам, ошондон ары эле жөнөйм шаарга. Сейит сыртка чыгып, атын токуп дароо сарайга жөнөдү. 2 күндөн кийин атасынын кабар бербей күтүүсүз шаарга келгенин уккан Айсал алгач чочуп кетти. Ата, тынччылыкпы, жөн жайлы келдиңизби? Ооба кызым, дем алыш күнү шаарда иштеримди бүтүргөнчө неберем менен сени көрө кетейин дегем. Үйүңөрдүн дарегин да билбейт экен, мени тосуп аласыңбы? Тосуп албагандачы, сиз азыр кайсы жердесиз? Мен автобекетте турам. Ата, анда мындай кылыңыз, азыр такси кармаңыз да мени менен сүйлөштүрүңүз. Даректи өзүм толук түшүндүрүп берем. Сейит кыз айткандай кылды. Зуулдаган такси шаардын чети менен жүрүп бат эле байлардын шаарчасына кирип келди. Биринен бири өткөн укмуш үйлөрдү таңыркап келатып, таксинин токтогонунда элес албай калыптыр. Байке, биз айтылган дарекке келдик, таксист сыпаа сүйлөдү. Жакшы, рахмат балам, жолуң болсун. Жерге түшкөн Сейит дагы деле таң калып бүтө албай, айланасындагы жомоктогудай хан сарайларды карап жатты. Аңгыча бет маңдайынан күмүш түстүү дарбаза ачылып Айсал чыкты. Ата, жакшы келип алдыңызбы? Секет кетейиним, амансыңарбы? Кайнатаңдар тынчпы баары? Жакшыбыз атаке, жүрүңүз үйгө кирели. Бүгүн келгениңиз жакшы болду, дем алыш күнү баары үйдө. Айсал атасына жол бошотту. Өзүң жол башта, кызым. Башта кийин келбеген үйдө кай тарапта басарымды билбей отурбайын. Айсалдын жүрөгү тыз дей түштү. Ушул үйдүн босогосун аттап келгенине 4 жылдан ашса да, ата-энесине бир жолу дасторкон жайып чай бере алган эмес тура. Кудасынын капыл-тапыл келип калганына Медер менен Астра шашып калышты. Айсал дасторкон жайып чай койду. Атаңдын келээрин эмне айтпадың? Казан аса баштаган Айсалдын үстүнө Астра кирди. Мен да билген жокмун, келдим деп телефон чалганда өзүм чочудум. Жөн жай эле келгендир, Астра жактырбагандай карап бурулуп чыгып кетти. Кудасынын келгенине Медер чын дилинен кубанганы менен куда катары сый дасторкон жайып тоспогонуна уялып, ком айланып отурду. Күттүрбөй келип, бир аз чочуттуңуз кудам. Келериңизди билгенде бир аз даярдык кылып коет элек. Антпеңиз куда, мындан артык дасторкон болмок беле. Шаарга келгенче кызым менен неберемди көрө кетейин деп эле кайрылып калдым. Айып этпеңиздер. Астра чай куймуш болуп сөзгө аралашпай отурду. Баамчыл Сейит кудагыйынын анчейин жактырбай отурганын сезсе да сыр бербеди. Куда, мен сизге бир аз иш менен келдим. Айсалдан кызыңыз тууралуу уккандан бери кудагыйыңыз экөөбүз кыжаалатпыз. Ушундай учурда кантип кол куушуруп отуралы? Шыпаасын берип баян сулуу айыгып кетсе баарыбыздын утушубуз эмеспи? Бир аз тыйын алып келдим. Колумду кайтарбай алыңыз. Аз болсо да жок дегенде бирин экин дары дармегине жараар. Сейит калың конвертти Медердин алдына койду. Бул эмне кылганыңыз? Мен сизден акча сурадымбы? Антпеңиз кудам. Медер алдастап кетти. Алыңыз, бул анчалык чоң сумма эмес. Кызыбыздын өмүрү азыр баарыбыз үчүн кымбат болуп турат. Кайтарам дебеңиз. Куда сөөгү арасында жок дегенде жылуу сөзүбүз, анча-мынча ушундай арзыбаган колдообуз болуп турсун. Дасторконго бата кылалы, мен да кечке калбай жолго чыгайын. Амандыгыңарды көрдүм. Кудайыма шүгүрчүлүк. Сейит алакан жайып узак маңыздуу бата берди. Кап, үйдө бүгүн машина жоктугун карасаңыз, болбосо автобекетке өзүм жеткирип келбейт белем. Медер чындап кейди. Бүгүн 2 уулу 2 машинаны сатыкка алып чыгышкан эле. Эч нерсе эмес, такси деген неме көз ачып жумгуча жеткирет экен. Айсал мага такси чакыра кой берекем. Кудасын узаткан Медер конок бөлмөгө кайра кирди. Оңолбогон адамга айла жоктура. Тирүүңдө адамсымал болоор бекенсиң. Куда келсе жакшылап тосуп алганын ордуна мелтейип отурасың, тоңго муздай болуп. Мен ал кишини акча сурап келдиби деп ойлопмун. Наадандыгыңа барыпсың да, ичиңди агарт деп канча айттым сага, Астра. Сага эмне коротом кайран сөзүмдү. Столго отуруп акырын конвертти ачты. Туп-туура 300 000 сом экен. Башына бирөө балка менен чапкандай болду.
Кызынын оорусун уккандан бери канча адамдан тымызын акча сурады. Бирөө да бар деген жок. Баарынын эле су парасы кургап калыптыр айтууларында. Эми минтип ойдо жок жерден кудасынын келгенин бир эсе ичин жылытса, бир жагынан кандай адамдарды дос деп карманып жүргөндүгүн көзүнө сайып көрсөткөндөй болду. Столдо жайнаган акчаны көргөн Астрада сөзү оозунан түшүп отуруп калды. Бүгүн Баян Сулуунун операциясы. Баары сумсайып, оорукананын ар бурчунда жер тиктеп отурушат. Медерге баарынан оор болду. Кызын өзгөчө жакшы көрөт. Жүрөгү улам сайгылашып тынчын алып жатты. Назарбаева Баян Сулуунун атасы ким? Мээрбан айым отургандарды тегерете карады. Мен. Жүрүңүз мен менен. Кызыңыз сизди сурап жатат. Баян Сулууну коридордон жолуктурду. Атайын түртмө араба менен операция бөлүмүнө алып жөнөшкөн экен. Кызым, өңү куп-куу болгон кызын көрүп чыдабай көзүнө жаш айланды. Ата, сизди жакшы көрөм. Өзүңүздү жакшы караңыз. Башка сөз айта албай акырын көзүн жумуп алды. Бекем бул жан кызым, баары жакшы болот. Мен да сени жакшы көрөм. Сыртка чыккан Медер өзүн кармай албай буркурап ыйлап жатты. Баян Сулуу бүгүн ооруканадан чыкты. Өңдө назып, куурайдай болуп арыктаган кызын карап отуруп Медердин заманасы кууруду. Ушундан көрө мен оорусам гана ата канат деп ичинен сызылды. Кайынсиңдисинин жанынан чыкпай үйрүлүп түшүп, мүнөздөп тамагын бышырып Айсал катуу кам көрдү. Башка түйшүгү да аз эмес беле байкуш келинге. Минтип Баян Сулуу мээнет тартып жатып калгандан бери көзү канып уктайт элек. Түн жарымында туруп камыр жууруп, эртең мененки тамакка Баян Сулуунун жактырган таттууларын бышырып коет. Жеңе, рахмат сизге. Качан көзүмдү ачсам жанымда отурган болосуз. Арыктап да кеттиңиз. Айсалдын киртейген чарчаңкы көздөрүн көргөн Баян Сулуу чын дилинен аяды. Андай дебе, сен жакшы болуп кетсең чарчоо жазылат, уйку да канат. Айсал жылмайып күлүп чарчап турганын билдирбегенге аракет кылды. Сизден бир гана өтүнүчүм бар, жеңе. Эгер ушуну аткарсаңыз 2 дүйнө сизге ыраазымын. Жок дебеңиз. Жеңесинин колун бекем кармап жалоору үтүктеди. Эмне өтүнүч? Арызыңызды кайра кайтарып алыңыз. Сиз кетсеңиз менин жашоом ошол күнү токтойт. Жеңеке, кагылайын жеңе. Байкем менен ажырашам дебеңиз. Ансыз да карайлап жолун таппай жүргөн байкем. Сиз кетсеңиз сайда саны, кумда изи жок калбайбы? Ага сизден башка эч ким күйбөйт. Суранам. Үй бүлөңүздөрдүн отун өчүрбөңүз. Байкем үчүн, апам үчүн эгер кааласаңыз башымды ийип чөгөлөп кечирим сурайын. Кетем дебеңиз. Жаагынан ылдый куюлган жашы жастыкка тамчылап жатты. Ыйлаба, мен эч жака кетпейм. Кайдагыны айтпачы. Күлүмүш болуп кайынсиңдисин жубатканы менен Айсалдын ою кыйсыпыр болуп, алда кайда чабыттап жүргөн эле. Ушунун баарын эшик артында келип калган Талгат даана укту. Буту тушалып, же кире албай, же артка кете албай тутканы кармаган колу карышып турду. Баян Сулуунун телефонун өчүргөнүнө бүгүн 2 жумадан өтүптүр. Ошондон бери күнүгө жандырууга белсенип, бирок колу барбады. Азыр да телефонун колуна кармап ойлуу отурганда бөлмөсүнө Айсал баш бакты. Дагы деле жандырган жоксуңбу? Жок, жүрөгүмдү аабай жатат. Кааласаң жаңы номер салалы. Мен бүгүн атайын сен үчүн сатып келдим. Чын элеби? Баян Сулуунун көздөрү жайнай түштү. Ооба, өткөн күндөр унутулсун. Жашоону жаңы барактан баштайлы. Айсал жаңы номерди салып телефонду иштетти. Эң биринчи Жодарга чалалы. Байкуш кабатыр болуп жаткандыр сенин абалыңды биле албай. Же мында батынып келе албаса? Кереги жок. Заматта Баян Сулуунун өңү өзгөрүп кубарып чыкты. Ал эмне дегениң? Ушул ден соолугум менен менин кимге керегим бар? Жодардын багын байлаганым туура эмес. Той болбойт, жеңе. Мен дарыгермин. Мага бийик тоолуу жерде жашаганга мүмкүн эмес. Апамдын тагдырын кайталап, Жодарды ата-энесинин колунан жулуп шаарга жашата албайм. Антип эрте эле өз алдыңча бүтүм кабыл алба. Жодар сенден баш тарткан жок. Ооруканадан 2 жолу кездештирдим. Сен үчүн абдан кабатыр болуп жүрөт. Жодар баш тартпаганы менен ата-энесичи? Апам силердин тагдырыңарга ушул күнгө чейин аралашып ортоңорго чыккан коко тикен болуп атпайбы? Эртеңки күнү мени кандай тагдыр күтүп турганын кайдан билем? Мен сиз сыяктуу сабырдуу, көтөрүмдүү боло албайм, жеңе. Угуп отурган Айсал эч нерсе дей албады. Ойлоп көрсө Баян Сулуунун айтканынын да жөнү бар. Эх, турмушуң курусун.
Бир сыноодон айланып качсаң, алдыңдан дагы бирөөсү тосуп чыгат. Тагдыр пенденин ойлогонундай болсо баары укмуш болуп, адамзат жомоктогудай жашаса керек эле. Бирок кайдан? Ушул заңгыраган хан сарайда акыркы 5 жылда не деген гана сыноолор болгон жок. Канча көз жаш төгүлдү, канча адамдын тагдыры өзгөрдү. Ошонун баарына бир гана Астра күнөөлүү сыяктуу. Бирок пенде өз күнөөсүн өлсө да моюндабай төңдөнөт. Дагы деле кез Айсалды жекиретиктеп, баягы ит кыялы кармап кетет. Бирок бүгүн да эртеден бери өзүнөн өзү тутулуп, буулугуп жүрөт. Качанкыга чейин мени коркутасың ушинтип? Гезит окуп отурган Медердин жанына келип отурду. Сени коркуткан эч ким жок. Баарың менден жүзүңдү үйрүп качасың. Балдарго мейли, сенчи? Келгенден бери 2 кабаттан түшпөйсүң. Аялың бар экенин унутуп калгансың го. Кайсы аялым? Медер башын көтөрүп Астрага карады. Мен сага киммин? Сен Астрасың, бирок аялым эмессиң. Мен сенин жообуңду берип башыңды бошотком. Акылыңдан айныба, Медер. Мен сени менен ажырашпайм. Астра калчылдап кетти. Баары бүткөн. Эми эч нерсени артка кайрый албайсың. Кара жаныңды ойлобой балдардын тилегин кыл эми. Ошолор үчүн ата-эне боюнча калалы. Колундагы гезитти отурган жерине таштаган Медер үй тарапка басты. Анда мыйзамдуу ажырашып үй жайды бөлөбүз. Кайсы үй жайды? Медер кайрылып Астранын маңдайына келди. Кайсы үй болмок эле мына особнякты? Бул менин да сенин да намыңда эмес. Ушундай арам оюңду алда качан сезип, үйдү 2 жыл башта кайратка өткөрүп койгом. Кадырың жан болсун, экөөбүз талаша турган, бөлүшө турган эч кандай мүлк жок. Астранын эриндери титиреп кетти. Кантип, качан үлгүрүп жүрөт? Тизеси калтырап отурган орунда катты. Дем алыш күн. Айсал адаттагыдай таң азандан туруп короо жайды тазалап, очок тарапта жүрөт. Талгат да бүгүн уйкусу келбей эрте турду. Акырын бутунун учу менен басып келип Айсал менен уулуктаган бөлмөнү ачты. Үстүндөгү жуурканды тээп таштап, мырза дивандын ортосунда уктап жатыптыр. Эңкейи уулун чачынан жыттап коюп сыртка чыкты. Эмне мынча эрте турдуң? Артынан чыккан үнгө Айсал чочуп кетти. Жиндисиңби, адамдын жүрөгүн түшүрдүң? Жөтөлүп белги берип келбейсиңби? Жакасын ачып 3 жолу түкүрүп койду. Сен келип үйгө жарык кирди, Айсал. Көрсө ушул үйдүн берекеси, куту сен турбайсыңбы? Бая күнү Баян экөөңнүн сүйлөшкөнүңдү капыстан угуп калдым. Кетпе, Айсал, мен үчүн эмес, карындашым үчүн кетпе. Сен бизге керексиң. Дем алган абам, ичкен суум сен экениңди кеч түшүндүм. Мени таштаба, суранам. Мырзасыз, сенсиз көргөн күнүм курусун. Мендей болуп баскан жолунан адашкан адамды сендей айкөл жан гана кечире алат. Кечир, суранам, кечир. Талгат Айсалдын алдына тизелеп чөк түшө калды. Канча күндөн бери ичинде бугуп жүргөн сөздөрүнөн бүгүн сааты чыккан экен. Айтып алып ичинен жеңилденип калды. Тур, Талгат, тур. Бирөө жарым көрсө уят. Айсал чыйпыйы чыгып кетти. Талгатты 2 колтугунан өйдө тартып тургузмакчы болду. Кечирдим деген сөзүңдү укмайынча турбайм. Жалгыз карындашым, көзүмдүн кареги болгон Баяным үчүн, уулум, мырзам үчүн кечир мени. Айсалдын колун бекем кармап кое бербей турду. Кечиргем, мен алда качан кечиргем сени. Кечирбей кайда барам? Сен да жеткен куусуң. Жүрөгүмдүн теңин бөлүп берген адамдарды ортого салганыңды карачы. Тур эми үйдө. Рахмат күнүм менин. Өмүрүм өткүчө сыйлайм сени. Колдору калтыраган Талгат аялын кучагына кысып маңдайынан сүйдү. Түшкө жуук коңгуроо басылды. Кайрат короодо жүргөн. Дарбазаны ачып маңдайында эжесинин болочок кайнене кайнатасынын жоодардын турганын көрүп шашып калды. Келиңиздер, ичкери кириңиздер. Эшикти ачык таштаган бойдон коноктордон мурда шашкалактап үйгө чуркап кирди. Ата, апа, конок келди. Ким экен? Тепкичтен түшүп келаткан Астра кудаларын көрүп чалыштап кетти. Амансыздарбы, кудагый? Жоодардын атасы оозунуп салам айтты. Келиңиздер, бул жака кириңиздер. Конок үйгө баштап кирген Астра дагы деле өзүнө келе албай делдиреп турду. Кудаларынын минтип күтүлбөгөн жерден келишин оозунан сөзүн түшүрүп, өзүн нес кылып койду. Ассаламу алейкум. Бөлмөгө Медер киргенде гана эсине келе түштү. Кудаларына күлүп башы ийкеген болуп, бөлмөдөн чыккыча шашты. Чай кой, батыраак. Ашканага кирип Айсалга буйруа сүйлөдү. Койгом азыр кайнап калат. Дасторконго коюлчу нерселер да даяр болуп калды.
Астра столдун үстүн бир айланта карап алып бурулуп чыгып кетти. Дастаркон четинде көпкө өткөн кеткенди сүйлөшүп отурушту. Куда, сиз менен көзмө көз сүйлөшүп кетели деп атайы келип калдык. Болбосо мындай мезгилде мал жандан оңойлукка чыгып да болбойт. Баян сулуунун ден соолугунан кабатыр болуп атайы сурап келгениңиздерге рахмат. Медер чын дилинен ыраазы болуп отурду. Тойду токтотолу Куда. Биздин келген эң негизги максатыбыз ушул. Кудасынын сөзүн уккан Медердин кулагы дүңгүрөй түштү. Каңырыш угуп алдымбы дегендей кудасынын оозун жалдырап тиктеди. Тойду токтотолу дейсизби? Бир аз жылдыралы. Баян сулуунун ден соолугун көрүп туруп кантип кайтыгер болмок элек. Жакшылап өзүнө келсин, жакшылык иштин эртегечи болмок беле. Балдарыбыз менен акылдашып ушул чечимге келдик. Сиздерди да кабардар кылып, ийири отуруп түз кеңешип алалы деп келген чагыбыз. Кудасы шашпай салмактуу сүйлөп отурду. Сиздердей түшүнүктүү адамдарга жолукканыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр. Буюрса кызымдын ден соолугу күндөн күнгө жакшы. 1000 жылдык сыйлашкан кудалардан бололу ылайым. Медер колун көкүрөгүнө алып чын ниетинен ыраазычылыгын билдирди. Кудагый, келинимди көрүп башына бир байлам жоолугумду салып коеюн дедим эле. Жоодардын апасы баштыгынан чаккан аппак жоолугун алып чыкты. Жүрүңүз. Астра жол баштап кызынын бөлмөсүнө киришти. Баян сулуу китеп окуп жаткан экен. Кайненесинин капыс кирип келгенинен чочуп кетип ордунан ыргып тура калды. Алтын башың аман болсун каралдым. Мээнет берген жаратканым шыпаасын кошо берген болсун. Ак жоолугун башына салган эне алкап эки бетинен өптү. Рахмат, айтканыңыз келсин. Астра артында туруп акырын дуа кылды. Кудаларды узаткан соң Астра бөлмөдө ойлоп отурду. Жакындан берки окуялар кыйла көзүн ачкан сыяктанды. Бирок канга сиңген ит кыялы дагы деле кез кармап силкинип, ыргыштап кетет. Баян сулуунун кайын журту капыстан кирип келип, тойду токтотолу дегендерин укканда ою дароо жаман жакка кетти. Бирок болочок келининин ден соолугун ойлоп тойду артка жылдыралы дешкенде эки бети ысып, өз ара моюнан өзү уяла түштү. Апа, кудалар эмне дешти? Талгат келип маңдайына отурду. Тойду жылдыралы деп сүйлөшкөнү келишиптир. Менимче кийинки жазда болот окшойт эми. Жакшы адамдар экен чынында. Баян үчүн биздей эле кабатыр болгондору көрүнүп турат. Башка бирөөлөр болгондо бата бузуп деле коюшмак. Мисалы апаң ошентмек. Алыс барып эмне кыласың уулум? 6 сан аман айдай келинди бүлө кылгысы келбей, кулагын жапырып не деген кордук көрсөттү. Кесири өз башына көрүнсө болмок, минтип силерге тийип атканына гана күйүп кетем да. Медердин сөзүнө жооп кайтара албай Астра жер тиктеп гана отуруп берди. Бирдеме дейин десе күйөөсүнүн айтканынын баары туура. Ата күйөө бала да жакшы жигит тура. Баяндан баш тартып деле кетмек башка бирөө болгондо. Жоодар кайра ата энесин ээрчитип келип тойду жылдыралы дешти. Мындай адамдар чанда кездешет. Кудайга шүгүр, Кудадан жолдуу экенмин. Сенин кайын журтуңда алтынга алмашкыс жакшы адамдар. Ошолорду бизден да көбүрөөк сыйла. Апаң окшогон кайненең болгондо алда качан гүлүңдү көккө сапырып, кызың колуңдан жулуп кетмек. Туура айтасыз ата. Көп нерсени ката жасаганымды, сиздерди бушайманга салып тентип жүргөн күндөрүмдү эстесем жерге кирип уялам. Кеч болсо да туура жолуңду таап баратканыңа сүйүнүп отурам. Эми адашпа. Кайра шайтанга азгырылба. Айсалдын көңүлүн ал, сыртка алып чык. Байкуш келиним Баян ооругандан бери түйшүкү андан бетер белчесинен батып калды. Астра күйөөсү менен уулунун айтканын угуп отуруп сөз деле кошо албады. Кезинде ушул үйдөгү чымын да Астранын уруксааты жогушчу эмес. Ал мезгил бир келип бир кетти. Кээде мурункудай бийлик жүргүзүп дагы деле баарын өзү чечкиси келет. Ошондогу күндөрүн эстеп буулугат. Акчаны тутамдап кармап, күн алыс достору менен шаракта эс алган күндөрүн сагынат. Бирок ал достордун баары акча үчүн гана айланчыктап жүрүшкөн экен. Азыр ошолордун бири да оңгулуктуу сүйлөшпөйт. Кызынын ооруганын деле угушкандыр. Бирок бирөө да чалып же басып келип сурап койгонго жарабады. Тумандаган сансыз ойго чөмүлгөн Астра бөлмөдө өзү жалгыз калганын да сезбеди. Айсал, бүгүн жумуштан канчада чыгасың? Эмне болду? Киного барып келели дегем. Киного? Талгаттын күтүлбөгөн сунушуна Айсал чындап таң калды. Эмне мынча көзүңдү алайтасың? Мен туура эле угуп жатамбы? Сен мени киного чакырып жатасыңбы? Бут кийимин кийип жумушка жөнөп жаткан Айсал дагы деле ишенбей тиктеди. Анын эмнеси бар экен?
Ооба, мен сени киного чакырып жатам. Мырзаны өзүм алам бакчадан. Үйдө Баян эжеси менен ойноп отурат. Анан экөөбүз киного барсакпы дегем. Билетти алып койдум. Талгат чөнтөгүнөн 2 билет алып чыгып сунду. Макул, алып койсоң баралы. Эң сонун саат 6:30 жумушуңдун алдында көтөм. Кудуңдап жаш баладай сүйүнгөн Талгат аялын кол булгалап жумушуна узатты. Тобо, түшүнөн чочуган окшойт бул. Ичинен ушуларды ойлогон Айсал аялдама тарапка басып жөнөдү. Баян сулуу бүгүн окуусуна барды. Кыйла нерседен артта калды. Анын үстүнө быйыл акыркы курста. Бирок тырышчаак кыз үйдө жатып да тынбай окуду. Мугалимдери деле көп кыйнаган жок. Ден соолугун буга чейинки мыкты окуганын эске алып баары колдоду. Эми алдыда дипломдук иши гана калды. Окуусунан кыйналбаганы менен башка нерсе кыздын жүрөгүн тымызын эзип жатты. Жоодарга жолугуп айтчу көп сөздөрүн даярдады. Айтышы керек. Сөзсүз айтышы керек. Ансыз болбойт. Чымырканып коңгуроо кылып жолугушууга чакырды. Кездешчү жерге жарым саат эрте келди. Айтаар сөзүн кайра ичинен кайталап, чыдамы кетип отурду. Бир убакта жигиттин карааны көрүндү. Татынакай гүлдесте көтөрүп алыптыр. Жоодардын күлүмсүрөп келатканын көрүп жүрөгү дүкүлдөп, көзүнө жаш айланып чыкты. Салам айттык сулууга. Тамашакөй жигит гүлүн берип маңдайынан сүйүп койду. Кел мындай отуралы. Кандайсың? Окууңдан артта калып кыйналып жаткан жоксуңбу? Тамакты көп жеп жатасыңбы? Жоодар суроонун үстүнө суроо жаадырды. Жакшымын көрүп турганыңдай. Сабактан кыйналган деле жокмун. Мени кыйнаган башка нерсе. Кыздын үнү дирилдеп кетти. Ал эмне дегениң, дагы ооруп жатасыңбы? Жок, ден соолугум дурус эле. Сен экөөбүз тууралуу ойлоно берип оюмдун түбүнө жетпей койдум. Акыры ачык сүйлөшөйүн дедим. Экөөбүз тууралуу эмнени ойлоносуң? Тойду кийинки жазга жылдырдык. Ага чейин мындан да жакшы болуп каласың. Тойду биротоло токтотолу Жоодар. Сен менден баш тартканың туура болот. Ушул ден соолугум менен сага жубай болуп бала төрөп бере албайм. Бийик тоолуу климатта жашаганга мага мүмкүн эмес. Өзүң да үйдүн кенже уулусуң. Мен сени ата-энеңден алыс алып кетип шаарда жашата албайм. Атамдай болуп өмүр бою арманыңды ичиңе катып жашашыңды каалабайм. Убалыңа калгандан корком. Билип турам, убактылуу экөөбүзгө тең оор болот. Бирок мезгил баарын унуткарат. Сен бактылуу болушуң керек. Баян Жоодардын колун кыса кармады. Эмне деп турасың? Кайдан келди ушунча ой башыңа? Сен айтсаң эле макул ошондой болсун деп кайрылып басып кетет дедиңби? Бекер айтыпсың, Баян. Мен эч качан сенден баш тартпайм. Жоодар ачуусуна чыдабай ордунан тура калып ары бери басты. Башка жол жок, мен сага турмушка чыкканга макул эмесмин. Баян, эсиңе кел. Сөзүңдү кайра артка ал. Ызаланган жигит Баян сулуунун кароосунан кармап силкип жиберди.